Саламатсыздарбы, Эркин Той YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Кыргыз эли эзелтеден өнөрлүү уул кыздарга бай эл. Кыргыз элинин күүлөрүн, ырларын, дастандарын жеке гана кыргыз элинде эмес, Европада, чет элдерде даңазалап жүргөн өнөрлүү кызыбыз Эллада Асылбекова бүгүн биздин Эркин Той гезитинин маектөрүндө. Саламатсызбы, Эллада? Саламатсыздарбы, урматтуу Эркин Тоо гезитинин YouTube каналынын көрөрмандары. Сиздер менен бүгүн маектешип жатканыма өтө кубанычтамын. Эллада, айтсаңыз, биз сизди тааныгандан баштап ошол ырчылыктын фольклордук жанрга абдан көп көңүл бөлүп, ырларды, дастандарды ырдап келип, кийинчерээк эстрадалык ырларды дагы ырдап жүргөнсүз, коомчулукка бир топ таанымал болуп калгансыз. Биздин билишибизче, жолдошуңуз тамада ырчы Замир Сабитахунов менен биргеликте сиз Эллада 2-3 жылдан бери Америкада жүрөсүздөр. Ал жактагы кыргыздардын күнүмдүк жашоо тиричиликтеги абалы, алдына койгон максаттары тууралуу кандай ойдо болуп келдиңиз, кандай айырмачылыктарды байкадыңыз, ошол жөнүндө кененирээк маек куруп берсеңиз. Чоң рахмат, эң сонун суроо болду. Негизи чыгармачыл адамдарга жер алмаштырган кыйыныраак болот экен, анткени биз ушул убакытка чейин эч жакка кетпей туруп, баягы мигранттык жашоону көрбөй туруп, чуу дегенде эле Америка Кошмо Штатына аттанып калдык, кандайдыр бир себептер менен. Бизге башында көнө албай кыйын болду. 1,5 жылдай көнгүчөктү, ал жака адаптация алгычак кыйыныраак болду. Кийинчерээк анан ошол жердеги кыргыздардын группасы бар экен, 1-2 жашылыктарга барып баштадык. Кыргызстандан бизге ушундай тамада келиптир, ушундай ырчылар келиптир деп группага ортого салгандан кийин эле ал жердеги кыргыздар ушунчалык суусап, улуттук кийимдерге, кыргыз ырларына суусап калышкан экен. Биз ойлогонбуз Америкага барганда баягы эле программаларга басым жасабай, эми бияка ушулардын стилинде жасаш керек деп кыйналганбыз өзүбүздүн оюбузда. Бирок тескерисинче экен. Баягы Кыргызстандагы эле жасап аткан иштерибизди ал жерде жасасак, аларга ушунчалык жагымдуу болду. Ушундай кучак жайып тосуп алды. Өзгөчө Филадельфия жалпы жамаатына чындыгында ушул эфирден пайдаланып терең ыраазычылык айтып кетким келет. Анткени ушул өнөр адамдары экен деп бизге баягы колдоп, ар дайым ар тараптуу колдоп турушту. Алардын жакшылыктарында кызматка жүрдүк. Баягы кыргыз комьюнити чогулган жерлеринде ар кайсы жылына бир жолу ар кайсы жакта жашаган кыргыздар чогулуп турат да. Кыргыздын эгемендүү күнүнө карата чогулуп ар кандай спорттук мелдештерди өткөрүп турат. Ошол менен ынтымак бекемделет алардын ортосунда. Ушундай нерселер менен алышып жүрдүк. Негизинен ошол сиз билген Америкадагы биздин боордошторубуздун көпчүлүгү, басымдуу бөлүгү кандай жумуштар менен алектенишет? Мен өтө кубандым. Ал жакта дагы кыргыздар чет жакта жүрсө дагы динибиздин багындыра алат экенине күбө болдум. Анткени үйлөрдүн эң жакшысын ошол кыргыздар алган. Автоунаалардын дагы эң жакшысына кыргыздар ээ болгон көбүнчө. Ошондуктан ушунчалык кубанып, жүрөгүм менен өзүмдү сүйүнүп, алардын кеткен ийгиликтерине ушунчалык сыймыктанып келдим да. Анткени ушундай умтулган адамдардан экенбиз биз. Жакшы нерсеге умтулган, анан бири-бирибизди жакшылыкка үндөгөн адамдардан экенбиз. Ошол нерсе мени кубандырды. Кайсыл кесиптер менен алектенишет, ошо боюнча дагы бир аз? Кесиптер менен дегенде ар кандай тил билгендерине жараша, тил билбегендерине жараша, кадимки эле ал жерде эч ким эч кандай статусуна карабайт, биринчиден адамдын кадыр баркына, жаш өзгөчөлүгүнө карабайт. Эмне жумуш болсо эле иштеп кете беришет дагы өзүнүн тиричилигин улантып кетет. Көбүнесе ошол Кыргызстанда жашаган жер туугандарын камсыздашат экен. Бул жактагы үй бүлөлөрүн, бул жактагы жада калса көбүнчө кайрымдуулукту көп жасашат да аларчы. Көбүнчө кайрымдуулук жасагандарын көрдүм. Бир маселе жаралып калса Кыргызстанда кайрымдуулук кылып группалар чогулуп,
алардын жыйынтыктарын да көрсөтүп ошентип жашады. Демек, баягы өз мекенибизге караганда чет элде жүргөндө бир топ кыргыз эли бири бирине күйүмдүүрөөк сыяктуу окшойт, э? Дагы сурайын дегеним, сиздер өзүңүздөр баягы элдик чыгармачылыкты жайылтуучулардын бирисиздер. Ал жакка барганда кайсыл иштер менен алек болдуңуздар, эмне иш кылдыңыздар? Мени аябай кыйнаган маселе ушул болду да. Биринчи эле аттангандачы мен чындыгында эмне жумуш кылам деп ойлодум. Өзүм сөздөрүм жок дегенде ошол жерде кыргыздардын балдарына кыргыз тилин үйрөтсөм дагы бир пайдам тийип калар, бир тамчы болсо дагы деген максат менен кеткен болчумун. Чындыгында ошондой болду. Ал жерде кыргыз мектепте эмгектенип калдым. Америкада төрөлүп чоңоюп калган кыргыз балдарга ошол эле өзүбүздүн үч кыл комузубузду даңазалап, аны сүйдүрүүгө алектенип, комузга кызыгуулар пайда болуп калды да. Бул нерсеге мен сүйүндүм чындыгында. Оңойго турган жок, башында кыйын болду. Анан кийин кызыктырып баштагандан кийин азыр өздөрү келип суроо, кайсы жерине келели, дагы үйрөтүңүзчү деп балдар көбүрөөк, балдарым да көбөйүп калган албатта. Комузга келип аткан балдарчы. Негизинен сиздер барган Америка Кошмо Штатындагы биздин бир боорлорубузга ошол жактагы биздин элчиликтин кандай жардамы бар экен, кандай колдоолору бар экенин байкай алдыңызбы? Ооба, мен байкай алдым. Анткени кыргыз мектепте иштеп жүргөндө биздин элчилигибиздин иш аракеттерине күбө болуп жүрдүм. Мындай көз жаздымда калтырбай, кайдыгерлик кылбай, ар бир болгон иш чараларга элдин суроо талаптарына ылайыктуу өздөрүнүн аракеттерин көрсөтүп жатты. Ошол эле кыргыз мектепке да келип өздөрүнүн маселелерди, ошол жактагы кыргыздардын маселелерин чечкенге аракет кылышты. Көбүнчө чет жактагылар бул паспорт маселеси боюнча кыйналып калышат экен. Ошол маселени чечкенге аракет кылып аткандарына күбө болдум. Анан маданий иш чараларга абдан жакшы көңүл бурушат экен. Ошол нерселерге күбө болдум. Негизинен сиздин байкаганыңыз боюнча ошол жактагы биздин боордошторубуз күнүмдүк иш менен алек болгондон сырткары билимге умтулгандагы жаштар барбы? Жаштар абдан көп экен. Чындыгында тил билишет алар биринчиден, жакшы кызматтарда иштешет. Көбүнчө спорт менен ал жактачы мындай болуп калат экен да, ар бир минутаны баалап калат экенсиң. Анткени ал жактын элдери дагы убакытты баалайт, адамдын убактысын өтө баалайт, адамдын өзүн баалайт, анан эмгегин баалайт. Эмне жумуш кылба, эмне жардам кылба, дайыма мындай ачык маанайда көрүшөт. Тааныйсыңбы, тааныбайсыңбы, жолдо мындай кезигишип калсам дайыма саламдашып өтүшөт экен. Мындай көчөдө жүргөндө эле жылмайып тартуулайт адамдарга. Болгону эмнегедир баары бош эмес. Маяк дешкенге адам жок, баардыгы жумуш менен алектенет. Ошол нерсени көчөгө чыксам тыптынч биринчи барганда, эч ким жоктой, анан аябай энсиредим да өзүмчүчө. Биз баягы элдин арасында мындай болуп жүргөнгө башында кыйыныраак болуп атты. Анткени жумушка кетишет нерсе менен баары кечинде көчөдө баскан эле адамды көрбөйсүң. Бош адам жок. Негизи эле мен билгенде Невада сиз жаштайыңыздан тынымсыз аракетте түйшүктө жүргөн адамсыз. Такыр бош жүргөнүңүздү көргөн жокмун. Анын аркасында аягында Европаны кыдырып Америка Кошмо Штаттарына чейин кетип калдыңыз. Азыр убактылуу мекенде жүрөсүз. Бирок бир нерсени аябай мындай билгим келет. Ушул Америка Кошмо Штатында жүрүп, ошол жактагы элдер менен карым-катышта жашап келгенден кийин өзүңүздөгү кандай аң сезимдик өзгөрүүлөрдү байкай алдыңыз? Кандай жагынан өзгөрүп калыптырсыз? Ой жүгүртүү жагынан мисалы? Мен айтат элем мурун, Кыргызстанды эч качан жаман деп айтпайм. Болгону баягы ушул жердеги жашоо тиричилик менен алпурушуп жүргөндө ошондой эле кабыл алчумун да. Эми бир чет жакка чыгып келгенден кийин муну ар бир адам эле түшүнсө керек. Кичине адамдын ой жүгүртүүсү өзгөрүп калат экен, алдына койгон максаттары бир
чоңое баштайт экен, бир жакшы нерселерге умтулуп калат экен. Мен ушуну байкадым, Кыргызстанда биз баягы пейилибиз ток экен да. Эртеңки күнүбүз эмне болот, Кудайга тапшырып эле болгондой жашай берет экенбиз. Кудайга шүгүр деп жашайбыз да. Кудайга шүгүр, баары жакшы деп элечи. Бирок мен өзүнчө кыжаалатчылык пайда болду менде. Убактын жөнүнөн эле баягы ташбакадай эле өтүп бараткандай эле Кыргызстанда жүргөнүмө ушундай ойлонуп кеттим. Биздин убактыбыздын көпчүлүгү ошол чындыгында убакыттын ысырапкорчулук менен пайдаланат экенбиз да. Анан бирөөнүн акысына керет экенбиз, бирөөнүн акысы деген бирөөнүн убактысын алат экенбиз. Анын арасында мен да бармын, мойнума алам. Бир жерлерге барганда биз кыргызбыз да деп чечип барганда адат кылып алган экенбиз. Алар бир минутанда, кээде бир секундта бир жакшы бир ролду ойноп коет экен да. Убакытты баалаганды үйрөндүм, мен ал жактан өзүмдү өзүм тарбиялаганды үйрөндүм. Адамдардын иш аракеттерин баалаганды үйрөндүм. Адам менен эле маектешкен кандай ырахат экен ошону түшүндүм десем болот да. Анткени ал жакта маектешип, мынтип бош отурган адам жок да. Тамакты да машинада баратып жешет, жолдо баратып эле иштеп атып эле ланч деп коет, жей калышат. Демек убакыт деген нерсенин өзү ушунчалык чоң күчкө ээ, чоң чечүүчү күчкө ээ, э? Ооба. Ошол нерсени мен түшүндүм окшойт. Айырмачылыгы ошондо окшойт. Элода, бүгүнкү күндө сен фольклордук ырлар менен, жанагы элдик ырлар менен катарлаш эстрада жанрындагы ырларды дагы тең катар алып кетип бараткан ырчылардын бирисиң да. Ошол эки жанрдагы ырларды аткарууда кандай айырмачылыктарды байкайсың? Элдик ырларды аткаруудагы, анан андан сырткары эстрада жанрындагы ырларды аткарууда негизи айырмачылыктар болуш керек, э? Эң сонун суроо, рахмат, Махабат. Мен алгач эң биринчи чыгармачылыкка аттанганда мен фольклор менен, комуз менен ырдап баштагам да. Элдин оозуна ошол комуз менен ырдаганым алынып кетти. Суроо талаптар болду, ошого жараша ошол комузду көтөрүп алып көп жерлерге барып жүрдүм. Кийинчерээк турмушка чыккандан кийин баягы жашоо турмуштун, элдин дагы бир талабына ылайыктуу жакшы тойлорго чакыргандыктан эстрадный багыттарга дагы ооп баштадым. Айырмачылыгын бул жерде айтсам, айырмачылыгы мага көбүнчө комуз менен ырдаган жагат да. Комуз менен ырдаганда мен баягы ички дүйнөмдөгү бир уйгу туйгу болгон бир маселелер ошо комуздун коштоосунда бир элге бир нерсе бере алам, түшүндүрө алам деп ойлоймун. Эстрада деле жаман эмес, мындай укканга жакшы. Ал музыканын ыргагы менен өзүнчө бир жакшы бир жан дүйнөңдү байытасың. Айырмачылыгы ошол эле мен үчүн. Андан сырткары комуздун өзүнүн дагы кандайдыр бир улутка тиешелүү касиети болушу мүмкүн, э? Ошондон улам дагы балким жакшы ачылып берет депсиң. Ооба, эң туура. Негедир ушундай бир комуз колума алганда кандайдыр бир өзүмө бир эргүүлөр да пайда болот. Көбүнчө бир аксакал адамдарга ырдагым келет, алар да сөз баккан адамдар болгон үчүн. 3 мүнөт ырдасам дагы ошол нерседе бир адамды бир ойго салгым келет да. Ойго салып, бир жакшы бир жан дүйнөсүн байыткым келет. Ушул мен билгенден экөөбүз баягы илгертеден жакшы тааныйбыз бири бирибизди, бирок комуз дүйнөсүнө сени жакындатып тарткан рахат эжеде же болбосо бир туугандарыңда комузга жакын эч ким жоктой да. Негизи комузга кайсыл жактан улам келип калдың? Чоң ата чоң энелериңде барбы же башкаларда? Деримде ырдай турган апамда талант бар. Рахат эжеде? Апамдын өзү үнү бар, жакшы сүйлөйт. Апам чечендик өнөр боюнча сабак берет студенттерге. Тилчи, адабиятчы. Мен өзүм кичинекейимде чоң ата чоң энемдин колунда өскөндүктөн алар дайыма баягы радиодон укчу да, угат эле комуздун коштоосундагы чыгармаларды. Ошол кулагыма сиңип калса керек. Ошол нерсе менен мындай азыктанып чоңойдум да. Дайыма чоң энем мага баягы эртештүктү, өзү көзү жетпегендиктен мага китептерди окутуп койчу эле, окуп бер депчи. Ошондон улам мен ушул фольклор жагына ыктап кеттим окшойт. Комузду Салмат Садыкова, Роза Манова эжелерден таасирленип телевизордун көргөндө карап отура берчүмүн.
бир күнү эле анан эжекемдер шаарда окуйт да. Жанар эжем эне эжем комуз көтөрүп келип калды айылга. Келгенде эле мен комузду алып, эми башкача болосуң да айылда баяу сезим, эч ким менен сүйлөшпөсөң, айлана чөйрө жаратылыш менен жан жаныбарлар менен гана сүйлөшүп жүрөсүң го жалгыз чоңойгондо. Комуз эжемдер менен көп сүйлөшө албайт элем. Эмнегедир комуздун алдындагы аябай чертип атканда апам көрүп байкап калыптыр дагы мага таштап кеткен комузду. Ошондон кийин айылын бир комуздан билген эжекелерден кармалап үйрөнүп, анан андан ары өзүм баягы кызыгуу менен баягы слух деп коебуз го. Ошонун негизинде ар бир ырды обонду комузга салып, ошентип аракеттенип ырдап кеттим да. Анан эжем менен Венер эжем менен Жанар эжем Бишкек шаарында Шубин мектебине барышкан. Апам экөөнүн колунан жетелеп алып кыйнап алып барчу. Анан мен болсо тескерисинче өзүм ушунчалык ыктайт эле ошол нерсеге баргым келчү да. Ушундай экен, эле ишебеген катсаң дагы кеш чыгат дегендей. Бул эми билбейм канчалык деңгээлде менде талант, бирок мен өзүм кызыккан нерсеге умтулуп алдым да. Бир үй бүлө, мисалы азыр биз деле экөөбүз эки жакта жүрбөйбүз да. Ошондуктан азыр мигранттарга арнап Аккуу деген ырдын темасын сөзүн эми түшүнүп атам да, мурун ырдачумун, бирок ошол чарманы ырдап берейин э.
Рахмат сизге, Элла дайым. Чоң рахмат силерге. Урматтуу Эркин Той YouTube каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн сиздердин назарыңыздарда Эркин Той YouTube каналынын маектörүндө ырчы, дастанчы элибиздин эркек кызы Эллада Асылбекова болду. Сиздер менен дагы бир жолу көрүшкөнчөктү сак саламатта туруңуздар.